Астанада футзал боюнча 22 эл аралык салттуу турнир өтүүдө. Казакстандын ышкы-боздор курама командасы топ оюнунун бул түрү боюнча дүйнөлүк рейтингде 1-орунда турат. Белгилей кетсек, мини футболдун сокка форматында улуттук курама катары менен экинчи жолу Европа чемпиону болду. Молдованын борбору Кишинев шаарында өтүп жаткан эски континент чемпиондугунун финалында казакстандыктар Хорватия курама командасын 3-0 эсебинде утуп алды. Мунун аркасында атамекендик футзалды өнүктүрүп келе жаткан Астана футбол лигасы Азия континентинде спорттун бул түрүн өнүктүрүүдө алдыңкы орунда. Құрлықтық додада өнер көрсету әрине қиын. Біз Албетте континенталдык мелдешке чыгуу кыйын. Былтыр Казакстандын атынан Сайран тобу чемпион болгон. Бул ийгилик Казакстан үчүн бекеринен болбогонун далилдөө керек болду. Ошол атактуу наамды коргоп, Казакстандын намысын колдон чыгарбадык деп ойлойм. кездейсоқ емес екенін дәлелдеу керек болды. Біз соны дәлелдеп, жақсы ойнап шықтық деп ойлаймын. Қазақстан намысын қолдан бермей. В этом году мы планируем провести первый Кубок Азии. Быйыл сокка форматында Азия чемпионатын өткөрүүнү пландап жатабыз. Учурда ал пландалууда. Анткени биринчи кезекте Азиянын башка өлкөлөрүндөгү кесиптештерибиз менен байланыш түзүшүбүз керек. Учурда бул спорттун түрү Азиянын 29 өлкөсүндө бар. Алгач бул формат иштеп чыгуу үчүн бир нече топ менен мелдеш уюштурганы жатабыз. Андан кийин бутка бекем туруп, турнирди дүйнөлүк чемпионаттарга тандоо оюну катары эсептелген деңгээлге көтөрөбүз. Квалификационный турнир, на котором будут разыгрываться путевки на чемпионат мира.